Мына азыр туруктуу дин, калыс дин жана ак дин жөнүндө сөз кылдык. Эми ушу ислам дини жөнүндө сөз кылалы анда. Ислам дини деген эмне анда? İslam dini bu labdan popülerdu desek bolbay kalat, sayasat tili bolup kalat. Aktualdu dep koyalçı. Ayrıca demokratiyada İslam boyunca köp kitaplar yazılıp, köp davat, talkılar, köp belki konferensiyalar ötüp жаткан болуш керек. Бирок İslam качан пайда болгон? Мунун адамзат турмушундагы орду, мунун милдети, функциясы кандай дегендерге токтолуп кетели. Мисалы, Nuh пайгамбар жөнүндө. Бул Топон судан алдыңкы пайгамбар да. Адам атанын доорундагы пайгамбарлардын бири катары. Ушул жөнүндө Yunus Suresi'nin 71. 72. ayatlarında ушундай деп айтылат экен. Мен окуп коеюн. Аларга Нух пайгамбардын кабарын оку. Bir убакта ал калкына айтты: "Эй калкым, менин силердин араңарда туруп Алланын аяттарын эскерткеним оорчулук келтирип жатса, анда мен Аллага тоокел кылдым. Өзүңөрдүн сыйынган буркандарыңарды жыйнай бергиле. Ишиңерди жасай бергиле. Билип койгула. Кылган ишиңер кийин силерге бала болуп жүрбөсүн. Мага ошондон кийин өкүмүңөрдү чыгаргыла. Мага мөөнөт деле бербегиле. Менден жүз үйрүп кетсеңер деле силерден ак сурабайм. Менин акым Аллада. Мен мусулман болушка буйрук алдым дейт. Эмне деп түшүнөбүз? Ислам. Бул жерде ислам деген сөз барбы жокпу? Мусулман деген ошо ислам деген сөз. Ислам менен кармаган киши мусулман деп коебуз. Демек, байыртан эле ислам дини деле ошо келген турбайбы? Ислам ошондо эле бар экен анда. Муну ар бир келген пайгамбар жүргүзөт экен. Коомчулукка, жалпы элге. Ушундан улам бул калыстын жеке адамдын өзү милдеттерин дайындап атабы? Ислам дини коомчулуктун эреже мыйзамын айткан функцияны аткарат экен да. Пайгамбарга кошулуп, балким жүздөгөн адамдар ошол. Демек, коомдук дин деген маанайда келип турбайбы? Коомдук дин деген маанайда деп койсок болот. Кудай тарабынан берилген. Дагы бир сүрө. Бакара сүрөсү 127 аят экен. Ибрахим менен Якуб уулдарына осуят кылган. Эй уулдарым, Алла бир динди силерге тандады. Мусулман болуп туруп, болбой туруп өлүп кетпеңдер деген экен. Бул эки пайгамбардын. Мына эми Иса пайгамбар, өткөндө сен айтып аттың беле, еврейлер менен христиандар, капыр деген кишилер да бар. Бар. Бул Маида сүрөсүнүн 111 аят экен. Алла Таала айтат: "Мен Иса пайгамбар аркылуу шакирттерге жашыруун кабар бердим." Апостолдоруна 12 болгон. Мага да менин элчи пайгамбарыма ишенгиле. Алар айтышты: "Биз ишендик, күбө бол, биз мусулман болдук" деп атат. Демек, Иса пайгамбар 12 шакирти менен жашыруун кабар Иса пайгамбар аркылуу берилди да аларга. Берилди да, алар кабыл алды эле, алар айтып атат. Иса пайгамбарга: "Биз ишендик, күбө бол, биз мусулман болдук" деп атат. Бирок 12ден бирөөсү кайра кийин сатып кетти, Иудасы. Мусулман динине кирип, анан кайра чыгып кеткендер да бар да, же жокпу? Барбы? Азыр деле болуп атат анайлар. Эми эки нерсени тактап коелу. Ибрахим иудей да, христиан да эмес болчу дейт. Ал ханиф, мусулман болгон, мүшүрүктөрдөн, бутпарастардан эмес эле дейт. Иудей да, христиан да эмес болчу дегени кандай? Иудаизмда жөөт дини дагы Якып пайгамбардан, Муса пайгамбардан кийин болду да. Иса пайгамбардан кийин болду. Ханиф деген сөздү чыныгы Кудайга ишенүүчү пенде катары түшүндүрүп келе жатышат. Буга каршы чыгыш кылбайт. Бир гана Кудайга ишенүү. Бирок түшүнүгү ушундай да, анын коомчулуктагы түшүнүгү ушундай. Мисалы Ибрахим пайгамбар ошо Иракта
халкын динге чакырды эле урухалдейлер деп ойлонду. Бирөө да кабыл албай койду. Эгер ал бир да мусулман жашабаган жердеги адамды ханиф деп коет экен да Куран. Ошол жерде бир гана Ибрахим пайгамбар ханиф болчу. Ханиф да. Мусулман дейин десем ал жерде такыр мусулман жок да. Ал мусулман деген ислам дининин бир мүчөсү да ошол ислам коомчулугунда. Ал ханиф деген ошондой түшүндүктү берет экен. Эми арабтар айрым кишилер айтып атабы, арабтар мусулман болсо, анан биз аларды ээрчийбизби деп атат. Жок, араб эли жөнүндө Куранда маалымат жок. Араб мусулман. Азыр маселе ошондо болуп атат да, мына бул ислам арабтардын дини. Анан эмне үчүн арабтар бизге динди үйрөтүш керек? Биз арабтарга чейин Кудайды тааныбай калыппызбы деген сыяктуу шылтоолорду айтышып, азыр ушундай эме жүргүзүп аткандар бар да. Жок, Куран арабтардын жаман салтын айтат. Ошону жок кылышка, пайгамбар ошону жок кылышка аракет кылды. Бул тарыхый фактпы? Араб калкынын идеологиясын аны башка элдерден бийиктеген жок, Жана 19 аяттын осуятын арабтардын жашоодуна киргизди да. Андан башка аяттарда да бар, арабтардын жаман салтын сындаган. Эми мисалы Тооба сүрөсүнүн 100-чы аятында мындай дейт. Ушуну абдан жакшы түшүнүп алыш керек да. Ачайынбы? Жок, бул жерден окуп. Эң алгачкы мухажирлер менен ансарлардан жана буларга жакшылык менен ээрчигендерден Алла ыраазы болду. Алар да Алладан ыраазы болушту. Мухажирлер ким? Меккеде, Мединага көчкөн мусулмандар. Ансарлар Меккеде туруп пайгамбарга жардам берген мусулмандар. Араб жөнүндө сөз жок. Мухажирлер деп атат. Ансарлар дейт. Муса пайгамбарды ээрчигендерди иудейлер дейт. Египеттиктер, коптор кабыл алган жок Муса пайгамбарды. Улут жөнүндө сөз болгон жок. Ошол эле насаралар дейт Куран. Тиги Муса Иса пайгамбарга ээрчигендер. Насранийлер деп. Насранийлер. Улут жөнүндө сөз болбой атат. Биринчиден Куран этнография эмес, ал улуттун каада салтын майдалап түшүндүрө бербейт. Мен эмне үчүн айтып атам? Күнүмдүк турмуштун философиясынан жогорурак көтөрүлүп, академический философия деген бар да баягы, билим катары. Анан анда метафизикага көтөрүлүп, илимдин деңгээлине көтөрүлөт деп атпайбыз. Сөз ошол жөнүндө. Анан ал арабтын, анан Пакистандын улуттук. Алар биздин динибизде эч качан бизге айткан жок. Ислам биздин динибиз деп айткан жок. Исламды бүткүл пайгамбарлар жүргүзүп келген. Мисалы, Али Имран сүрөсүнүн 18 аятын окуп коелу. Мына айтып атат. 19 аяттан. Ислам Алланын өзүнөн берилген дин, жазуу берилгендерге илим келгенден кийин деле өз ара бири-бири менен кастык кылышып ыдырап кетишкен. Демек, жазууну пайгамбарлар алып келген. Ошол ислам динин тараткан бүткүл пайгамбарлар. Андан кийин өз ара бири-бири менен кастык кылышып ыдырап кетишкен. Эми карап тур, бул жаман даш эмес болуп аткан. Араб дүйнөсү бири-бирине каршыбы азыр? Бири-бирине каршылыктары барбы, жок? Дини мааниде дейсизби? Же кандай? Диниби, кайсы бири? Менимче жок го дейм. Эмне үчүн? Саясий мааниде болуп атат. Болуп атабы? Саясий мааниде болуп атат. Йемен менен Саудовская Аравия каршылашып атабы? Бирок бир эле ошо ислам экөөндө тең эле. Иран менен Аравия каршылашып биз мына суннит шиит болуп бөлүп келип атабызбы? Болуп атат. Болуп атабы? Ыдырап бөлүнгөн ошо экономикалык жактан, саясий жактан, анан баары диний жактан, ар кандай кызыкчылыктан бөлүнүп атабы? Муну танбашыбыз керек. Танбашыбыз керек, ооба. Муну танганда жалганчы болобуз да. Жалганчы болосуң, ал Кудай факт азыр мына болуп атпайбы? Биз эмне үчүн ал башка элдердин жанагы башаламан саясатына кирип мусулманчылык арабтын дини андай жок.
Демек анда мындай деп эле ачык эле айтышыбыз керек турбайбы? Анда мына ошол кызыкчылыктар менен талашып тартышып алып бөлүнүп кеткендердин өздөрүндө демек динден кандайдыр бир деңгээлде четтеп кетип аткан бир жагдайлар болуп атат. Ислам болгондо бул Демек ар бир жамааттарда мисалы үчүн жүргөн адамдар өздөрү да ойлонуш керек турбайбы анда? Эмне үчүн мен жамаатка бөлүнүп алдым дегендей маанилде. Албетте. Мына ошол бизде абдан чоң темада мына ушул маселеде көбүрөөк сөз кылышка туура келип калат го дейм анда. Ооба. Биздин алдыбызда Куран турса, Куран эч бир элдин саясатын жүргүзбөсө. Анан мен айттым го жанагы мамлекет менен дин бөлөк, кандай бөлөк болуп калат? Ал Кудайдын мыйзамы кааласаң каалабасаң да иштеп атат. Ошого моюнсунуп атасың. Биз ошол табиаттын закону менен жашап атабыз да. Ал табиятты мамлекет башкарган. Мунун ажыратып бөлүп карабай атабыз биз болгону. Муну жөн эле айттым го, биз ошол философиялык деңгээлде, метафизиканын деңгээлинде карабай атабыз. Ошон үчүн билимсиз көп адамдар чыгып алып туруп билем деп популисттик жасап атат. Ал билбейт чындыгын. Экинчиден, мына мен муну өткөндө да айткам. Бизге мына ак дин боюнча бир конференция керек, илимий. Муну ушунда көрүнөт, кайсы эл эмне болгону. Ал өткөн турмушунда язычник болгонбу? 6 айлык тарап келсин, белая религия дедимби? Биз манасты коелу, баласагымды коелу, ак дин деп айтылат. Анан кийин кайсы элдин тарыхында, жазуусунда, озек адабиятында ак дин деген калган экен. Ушунда биз биринчи чыгабыз. Ак динде дагы, туруктуу мусулман дининде дагы, туруктуу дининде дагы. Муну көрбөй билбей туруп, анан бул сөз да болбой атат. Мунун ордуна ислам жамын алып популисттик кылгандар да көбөйүп атат. Муну ачык айтып коюш керек. Экинчиден, мына сиз айткандай эле бөлүнүп алып, бөлүп жаргандар да көбөйүп атат да азыр. Мына азыр коомчулукта бир жагы баягы исламга кирип атат, канчалык бир деңгээлде ошол жамааттардын таасири менен. А экинчиден, ошол эле жамааттардын таасири менен бир канча туура эмес пикир келишпестиктерге чейин барышып атат да. Мына эми мындан чоңураак айтайлы. Мен эмне үчүн айтып атам? Биз мындай бир философиялык деңгээлге көтөрүлөлүчү деп атпайбы? Ошо философия десеңиз эле азыр биздин алдымдар четке кагат. Дин деген философия эмес. Ал өзү философия бул жанагы бир орду түбү жок эле бир ой жүгүртүү, эч кандай нерсеге эме кылбай эле деген түшүнүк бар да. Эми Газалинин философ болгонун таанабызбы? Абу Ханифанын чоң философ экенин таанабызбы? Мына маселе ошондо болот. Философия деген жөн эле бул табият жөнүндөгү мыйзамдарды, адамзат коомунун өнүгүшү жөнүндөгү мыйзамдарды ошонун илимин айткан кишини философ деп коет. Андан ал бул гректин тилинде экен, араб тили ошо биринчи жолу файласуф деп ошо чыгыш батышка арабтар таратты, мусулман окумуштуулар, аалымдар. Сен окубасаң, сен билбесең, анан сен билбегениң эле чындык болуп калабы, билбей туруп. Сенден башка киши да окуп атат. Анан биз башкалар дин жөнүндө түшүнүк караса, биз да карап атабыз. Бири-бирибиз менен эсептешишибиз керек. Мисалы, мына адам жөнүндө Куран эмне дейт? Жалпы эле жандуу макулук жөнүндө. Мен муну өткөндө да айттым эле. Мына Фатир сүрөсүнүн 1-аят экен. 7 кат асман менен жерди жараткан, периштелерди 2, 3 жана 4 канаттуу кул жаратып элчи кылган Аллага шүгүр. Ал каалагандай жаратып көбөйтө берет. Алла ар бир нерсеге кудуреттүү Кудай. Периште деген бул асман калкы деген мааниде. Нурдан жаралгандай. Канаттуу деген 2, 3 канаттуу бар экен. Дагы бир сүрөдө Хижр сүрөсүнүн 26-27-аятында биз инсандын тулку бою шыңгырап кургаган ылайдан жаратканбыз. Андан мурда дуулдаган оттон жиндерди жаратканбыз. Мына андан башка да 2 түрлүү макулук бар экен. Жин, анан адам деген, Периштеден башка да бар. Ооба, 3 болдубу? Эми ошол эле адамдын өзүн, адамзаттын өзүн Куран ушундай деп түшүндүрүп атат. Хижр сүрөсүнүн 2-аяты. Капырлар деле балким мусулман болсок деп каалашса керек дейт. Мусулман капыр деген түшүнүп кетип атат. Өткөндө мен айткам, манаста айтылат. Мусулманы капыры чурулдашып бөлүнүп деп айтылат.
Kur'an menene birde etip atat. Belkim ошо Kur'andын таасири менен же ага чейин эле биз мусулман капыр дегенди колдонгон. Ошо ак диндин учурунан эле болгон. Балким колдонгонбуз. Аны ошол карап көрбөй туруп эле эмне деп айттым эле өткөндө, жынысына карай адам экиге бөлүнөт деп айткан. Мына, кылайык, эгеңерден корккула, ал силерди бир жандан жаратты, анын өзүнөн жубайын жаратты, андан кийин ал экөөсүнөн көп эркектер менен аялдарды жаратты, бири-бириңер менен сурашканда атын айткан Алладан жана туугандар арасында араздашуудан корккула, силерди күзөтүүчү Алла өзү. Ушул жерде бир идеология бар. Жалпы адамзат жөнүндө айтылып атат. Ким танат эркек ургач? Арабка тиешелүү деп ким айтат? Арабка тиешелүү эмес, бул жалпы кыяматка чейин келе турган адамзат. Ошон үчүн ким жанагындай окубай туруп, изилдеп көрбөй туруп айтса, ал популист. Балким аны бир 10 жыл, 15 жыл бирөөлөр ээрчийт, анан кийин көңүлү калганда бир күн айтат, сен жөн эле баягы жомогуң айта берет экенсиң. Ушундай мен көп эле угуп турам. Мына бир хадисте айтылат. Мен ушуну Абу Суфиян айтат. Муну мен өткөндө айттым окшойт. Геракл чакырганда да биз соодага келгенде. Абу Суфиян билесиң, өмүр бою пайгамбар менен согуштуп, кийин мусулман болду. Анан ошондо силерден бир пайгамбар чыгыптыр, мен ошону билейин деп сурап атам. Силер билесиңерсе, биз ошол жашаган Меккеден келдик деп аташы. Ады бир 20-30 кербез чакырып, ошо пайгамбар жөнүндө мага туура маалымат бергиле. Эгер ал жөнүндө мага жалган маалымат берсеңер, анда силер ошол кишини жалганчы деп жүргүлө. Кийинде Абу Суфиян эмне дейт? Мен жакын тууганынан пайгамбар. Эгер бул сөздү айтпасам, мен пайгамбарды жамандайт элем дейт да. Кийин ал мен жалганды айтсам, беркилер ошо жалганчы деп атка конбойн деп пайгамбар жөнүндө чындыкты айтыш, аргасыз болду. Аргасыз болду. Чындыкты айтышыбыз керек. Мына мен Библия деле окуп атабыз, Куранды деле окуп атабыз, хадисти деле окуп атабыз. Манас эпосунда да айтылгандарды окуп атабыз. Бала сагымдын жазгандарын окуп атабыз. Ушундай карашыбыз керек да. Куран кээде айтат, ошол аалымдардан сурагыла, окумуштуулардан сурагыла деп да коет. Илимий адабияттарды окугула деген сөз да. Негизи ошол ислам дини бул коомдук дин экен, коомдук диндин эреже мыйзамдары экен десек болот экен. Ошон үчүн бизде мына шарият маселеси биринчи орунга чыгып кеткенди ушундан турбайбы? Демек ошо коомдук бир мамилелерди жөнгө салуу менен өтө алектенгенибиздин себебинен мына бүгүнкү күндө ушу шарият али күнгө чейин ушу аябай өзүнүн актуалдуулун жоготпой келип атат. Бул актуалдуу, бирок бизде жеке адамдын деле милдеттерин басым жасап туруп, аны баягы догма дегендей, муну ушундай түшүндүрөйүнчү. Мисалы, бир шаарда бир киши өлүп калса, ушунун өлүгү көмүлбөй калса, ошол шаардын баардык эли күнөөкөр болот. Же андан белгилүү бир бөлүгү, же бир 5-6 адам барып көмүп койсо, берки адамдар күнөөдөн кутулат. Эми ушуну сен барып туруп, барың жаназага бар, барсаң да бар, барбасаң да бар деп бирөөдүн бала бир үйүндө бирөө ооруп атабы же башка бир зарыл иш чыгып калса, анан сен мусулман динин амал аракетин кылбай атасың деп аны күнөөкөр кылыш болбойт да. Туура. Жеке адамдын укугу бар, ошол бизде жакшы каралбай атат. Мисалы, мен кээде жума намазга барбаймын, ама көп айтышат. Эмне үчүн чыгып келбейсиң? Мында 27 эсе канча жамаат намазда анан мен айтам. Илим окуганда 1 саатта 70 жылдык өмүрдө тапкан соопко барар экен. Сен менен отуруп бир нече саат Куранды окуп отура албайсың, ага сенин сабырың жетпейт болот. Бул эмне үчүн биз жана бири-бирибизди эмне үчүн күнөөлөп атабыз? Шариятчыл болуп.
ошол окуп карап көрүп билбегенден кийин жалаң шариятты окуй берген киши ар кандай адамды күнөөкөрдөй карайт. Аны баскан турган эле жакпайт да. Китептегидей болбой атат дагы. Туура. Китептегидей болбойт да. Жанагы булар дагы кенешники деп коет эмеде. Библияда. Ана жана бизде закон, мыйзам жазылып атат, анан кийин депутаттарыбыз бар да чоолдоп атат. Венеция бизди Венеция менен ишиң биле сен. Сен биздин өзүбүздү кара. Биздин баягы калыптанган менталитет. Анан тигинде анан мындай көбү ошо билимсиздиктен окуп алган жерин анан карап туруп бул болбой атат. Кандай болбойт? Болот. Өтө көп окугандагы адам кээде мындай бузуп коет. Чени менен окуп, ошонун чени менен пайдаланыш керек. Эмне үчүн? Куран ушундай дейт. Ал Алла өзүнүн элчи пайгамбарын туура жол менен ак динди мүшүрүктөрдөн жек көргөнүнө карабай бардык диндердин үстүнөн бийик көрсөтүш үчүн жиберди дедик белеби? Ушундай аят бар. Андан кийин ал пайгамбарды карапайым калктын ичинен аларга бир элчини жиберди. Алла ошо карапайым калктын ичинен аларга бир элчини жиберди. Элчи пайгамбар. Аларга мурда адашып жүргөндөрүнө карабай, ал анын аяттарын аларга окуп берип жатат. Жазуу менен даанышмандыктын илимин үйрөтүп, аларды агартып жатат дейт. Мына эми карап тур. Пайгамбар. Куранды окуйбуз. Бизде даанышмандык жок. Түшүнбөйбүз. Агартыш жок. Билимин эми даанышмандык жөнүндө айтайын. 62 алым болсо да ошонун ичинен бирөө сүйлөш керек. Даанышман. Ал окугандын баары эле ошо даанышман эмес. Же преподаватель деген түшүнүк бар. Мударис. Анан кийин устат деген, мугалим деген түшүнүк бар. Мугалим мударистен бийик турат. Ушуну унутпашыбыз керек. Эмне үчүн? Мударис деген ал алдындагы китепти окуп коюп, түшүнсөң, түшүнбөсөң окуп коюп, сааты бүткөндө кетип калат. Сен түшүндүңбү, түшүнбөдүңбү, ал кызыгы жок, ал акчасын алат да. Лекция окуду кетти. Кете берет. Мугалим деген сен турмушуңду болуп аткан, сен ошол катачылыгыңды, жашоо образыңда бардык нерсени күзөтүп турат. Жол көрсөтүп турат. Жол көрсөтүп турат. Ал даанышман. Мына ошонусу менен ал бийик. Мына ушул жок бизде. Бизде даанышман киши жок. Окуган көп, даанышман киши жок. Балким бул даанышман деген ошо кыргыздын сөзү болуш керек. Мен жана редакторума айттым. Айтсам, ал сен ушуну туура чечип эледиң окшойт дейт. Кандайча? Даана деген бир штук да. Иш. Мен деген киши. Ошо ишти билген бир гана киши бар экен да, ошону даанышман деп коет экен. Калганы жөн эле билимдүүсүнө берет да. Эшектин тушоогун чече албайт, билимдүүсүнө берет. Ушундай айтыш керек. Грубо айтканда. Биз ушундан өксүп атабыз. Бизде даанышмандар жок. Жана Калыгул деген Олия дейбиз, да бир топ айтылып калган бизде көз ачык кишилер болгондой биз ошондойлорубуз жок болуп атат да. Болсо биз оңолуп кетет элек. Эми көз ачыктарыбыз жок десеңиз, көз ачыктар бүгүн аябай көп болуп атпайбы? Ал темага да кайрылабыз, алардын көз ачык эмес. Куран бизди Куран ушинтип айтат, алардын көзү көр, кулагы укпайт дейт. Мен муну кээде күлөм да окуп атып. Мисалы биз окуп атканыбыз менен мындай тескерисинен алып карасаң, сен ошо көрүүчүн окуп атасың да, билейин деп. Турмушту мындай карап көрүп атканың менен аны сен сырларын, илимин билбей атасың да, табияттын, адамзаттын. Ошону билейин деп окуп атат да, 5 жыл, 10 жыл, туурабы? Туура. Көз көргөн менен көрсүң да, ал сен университеттен бир жерден окусуң. Куран ошону айтып аткан экен. Эми бул маселе аябай терек. Негизи эмнени айттык? Ак дин жөнүндө айттык.
туруктуу дин жөнүндө дин айттык. жөнүндө айттык. Бул табият жөнүндө Кудайдын осуяты экен. Калыс дин жөнүндө Калыс айттык. дин жөнүндө айттык. Ислам дини жөнүндө айттык. Ислам дини жөнүндө айттык. Эми Марики Яумиддин деп келип атат деп атпайбыз Сүре Фатиха. Кыямат жаза күндүн падышасы дейт. Мында да дин деген сөз айтылат да. Дин деген осуят деп түшүндүрдүкпү? Куранда ошо кыямат жөнүндө айтылган осуят бар. Кандай болот, эмне болот? Куранда көп, абдан көп айтылат. А ошо кыямат күнү анын өкүмү, жазасы, эреже, мыйзамы ушу Куранда айтылгандай, ыйык китептерде айтылгандай болот. Анын дагы күнөөкөрдүн да көп түрү бар. Залимдер дейт. Бул залим деген эч кандай мыйзамсыз жашаган, жанагы башаламан жүргөн киши да. Ак караны ажыратпай. Мунафыктар дейт. Бул билип туруп эки жүздүүлүк кылгандар. Ушундай көп түрлүү күнөөкөрлөр бар. Жакшы иш кылгандардын да көп түрлөрү бар. Анан ошолордун кылган даражасына, кылган ишине жарата ошол кыяматта сурак ошол эреже мыйзам менен кетет. Негизи жыйынтыктап айта турган болсок, дин деген бул биринчи кезекте Кудайдын осуяты деген түшүнүктөр. Андан кийин айрымдар жанагы эреже мыйзам Кудайдан берилген дегенде мен каршы эмесмин. Бирок ал кайсы эреже мыйзам эле аны алар түшүндүрбөптүр. Туруктуу дин, ислам дин, ак дин, калыс дин деген түшүнүктөргө алар маани бербептир. Балким алар аны караганда эмес, Куранда ошондой бар экен деп түшүнүптүр. Жалпы түшүнүк боюнча ошо баарысы эле ошо ислам дини деген түшүнүк. Ислам динин айтат экен, калгандарына негизи Куран ушундай деп түшүндүрөт. Эми жана сен мага окуп бербедиңби? Бул киши мындай деген экен, тигишики мындай экен деп. Мен дагы бир кишиникин окуп берейин. Уруксат берсең. Дин боюнча. Дин боюнча. Мына мен Темирал Кунаш дин деген эмне деген 20 жыл. Сиз ошол али чыга элек. Чыга элек. Ушунун башындагы эпиграфын окуп берейин. Дин өзү улуу. Анын улуулугун жалпы адамзат өнүгүшүнүн бүткүл призмасы көрсөттү. Дүйнөдө эчен мамлекеттер талкаланып күлгө айланды. Эчен цивилизациялар жерден жексен болду. Замандар, доорлор алмашты. Дин адам көкүрөгүнөн өчүрүлгөн жок. Бул диндин улуу касиети. Ааламдын, адамдын сырын динден издейбиз. Өзүбүздүн жан дүйнөбүз даруулантуунун ыйык күчүн динден издейбиз. Андыктан мен өзүм чамам келгиче ойлономун. Дин деген эмне? Динге канчалык берилиш керек? Динге канчалык ишениш керек деп Чыңгыз Айтматов. Демек бул киши дайыма ушул маселенин үстүндө ой жүгүртүп, бир жооп табышка аракет кылып келген экен да. Анын үстүнө бул киши ошол философиянын деңгээлинде, метафизиканын деңгээлинде түшүнсөк жакшы болот деген ойду айтып атат. Ал жөн эле мындай эреже мыйзам андай популисттик кылбай атат. Ошон үчүн ушундай салмактуу ойлорду жазып кеткен да. Сиз жана айтып кеттиңиз да. Мына ошол эле Библияда, Инжилде, Тауратта, ошо еврейлердин дининде дагы, христиандардын дининде дагы мына ошо колдонуп аткан китептерде жок дегенде бир 3-5% Алланын сөзү бар. Калганын баары ушу кошумча өздөрү жаап, өздөрү кошкон нерселер менен тарыхын, санжырасын ошол эле учурда кайра айтып атабыз, мына ушу Курандын, ыйык Курандын бир 3-5-10%ын эле биз бүгүн түшүндүк илимий деңгээлде. Калганын әлі түшүнө элекпиз деп атабыз. Бирок мына ушу түп нусканын сакталып турганы бизди бир ашыкча бир нерсени айтып юриштен токтотуп, ушу тартып келип атат да. Популисттиктен куткарып келип атыптыр да. Эгерде ошо Куран, маселен, мынакей Инжил качан бузулду? Мисалы үчүн, ошо Ханаан тилинен гректердин тилине которулгандан кийин түп нуска жоголду да, бузулуп кетти да. А эгерде мына бизде деле ошондой случай болуп калышы мүмкүн болчу, мынакей ошо араб халифаты жоюлгандан кийин Осман түрк халифаты алды да бийликти. Ошондо түрктөр Куранды түрк тилине которуп алып туруп, мынакей ошо халифтин тилинде болсун деп
араб тилиндеги текстти жок кылып жибергенде, анда бизде дагы ушундай маселеге туш келет. Анда мен деле бүгүн туура эмес түшүндүрмөк. Ошону айтам да. Ошого айтып атам. Ушул боюнча бир кеңирээк айтып бериңиз анда. Бул эми христиандардын тарыхын билесиң да. Никейский собор деген. Ушунда булар Иисус Христос бул Кудайдын баласы деген билишкен. Аны муну жакшы билесиң. Ошондон башталбады баарысы. Бардык эменин башаламаны ошондон башталды. Жөөттөр болсо Вавилонго, Египетте ошо кул болуп жүргөндө булар дагы көп кыйынчылыкты көрдү. Айрым бири ошол тиги арамей тили Вавилондо ошондон өзгөрдү. Анан булар өздөрү ошону сактап калган жок да. Бул ошондон бузулду. Андан кийин алар бузулуп баягы кайра муну тикелейбиз дегенде муундар алмашып кетти дагы. Анан кийин эмне колдо болсо калып калган китептерди топтоп системалуу тарыхын дагы санжырасын да жанагы пайгамбар айткан хадис деп коебуз, ал Куран эмес да бизде. Ошо хадистерин дагы баарысын жыйнап эмне болсо жыйнап туруп системалуу кылып жазып салды. Анан муну чындыгында баягы Муса пайгамбарга келген, Иса пайгамбарга келген чыныгы ыйык текстин тили да калбай калды. Анан андан даанышмандыгы да калбай калды. Ошону менен андан бир 3-5% гана бир мааниси калып калды да. Ал буквально мына Курандагыдай өз тилинде, өз жазуусунда калбай калды. Изилденип үйрөнө турган эч нерсе калбай калды. Кийинки изилдөөчүлөр ошол туура эмес, бузулган текст менен изилдешип атат. Муну акыркы убакта батыштын окумуштуулары да моюндады. Ошол Библиянын түп нускасы жок, андай мындай Евангелиянын түп нускасы. Бул эми чоң маселе, балким бул бизге кереги деле жок. Библия ал өздөрүнүн ичиндеги проблемасы. Биз ал бүгүнкү Библияга, Евангелияга таптакыр муктаждыгыбыз да жок. Биз ал анын баары жогу деле бизге билинбейт да. Мындай бир илимий максатта же бир калыстык үчүн салыштырып коюш. Окумуштуулар үчүн керек. Абдан мына жакшы сөз болду. Анан мен да сага бир суроо берип коеюн. Мына сен дин жөнүндө мына ушул сүйлөшкөнүбүздө сага кошумча бир маалыматтар кандайдыр бир пайда болду, кандай деп ойлойсуң? Албетте пайда болду. Мынакей мен азыр ушу бир нерсени азыр оюма келип турат. Мынакей ушу биз жанагы туруктуу дин, анан ак дин жөнүндө сүйлөшкөндө ошо айттык да, ошо адамзатта кыргыздардын ичинде ошо абалдан ошо туруктуу дин менен ак диндин элементтери биздин жан дүйнөбүзгө сиңип, ошону менен ушул күнгө чейин мына жоголбой келип атат дегендей маанини айттык да. Эми ислам дини албетте бул эми Куран менен пайгамбардын толуктоосу менен бул жалпы баягы коомдук эме катары келди. Эми ушул боюнча биз ушу бир мамлекеттик деңгээлдеби бир конференция өткөрүп, балким ошо тактай турган нерселер чыгат го дейм ушул жерде. Ушуга кандай дейсиз? Мына ушу маселен, мына ошо теңирчилик деген жанагы эле биз айтып алган, мына бир 30-35 жылдын ичинде кыргызга пайда болгон сөз болуп калды. Балким ошо теңирчилик эмес, биз ошо ак дин жөнүндө сөз кылсак, ошо кыргыздын ошо түпкү наслиндеги ошо бир дин жөнүндөгү түшүнүктөрдү табат белек деген. Мен өткөндө айтпадымбы? Бул эл аралык конференциядагы да чоң бир резонанс бериши мүмкүн ак дин боюнча. Анан биздин өзүбүздө биз ошо теңирчилик деп коюп анан кийин өзүбүздүн чыныгы философиябызды жок кылып алып мындай тоскоол кылып коет. Эгер ак дин болсо анда бизде ак сөз, ак ниет, ак нике, ак тилек, ак жол, акка байланган бардык нерсени биз өзүнчө бир энциклопедия жазып алып дейт болчу. Ошол тосулуп атат. Мен күйгөнүм эле ошол. Мен өзүм ага жеке өзүм үчүн окуп атам. Анан ал жалпы жана улуттук идеология, улуттук ошо тарых үчүн бул аба менен суудай керек. Анан ага ким аны инициатива көтөрүп, ким аны
ортого алып чыгып ким аны уюштурат? Экөөбүз уюштура албайбыз аны. Анда бул маселени ушу коомчулукка ачык калтыралы. Балким ушу интеллигенция өкүлдөрү болобу, тарыхчылар болобу, кимдер болсо дагы ушул маселеге бир кайрылып келе турган болсо, менимче абдан жакшы болмок. Балким сиздерге ушул бизден сунуш болот. Эмесе мынакей ушу сиздерге айткан ушул дин боюнча маегибиздин соңуна чыктык, туугандар. Эми баягы өзүбүз айткандай эле ошо адамзаттын 3 тоору жөнүндөгү көрсөтүүбүздү мындан кийинкиде баштамакчыбыз. Саламат болуңуздар.